Жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөрү бир күнү бардыгы чогулуп, профессоруна жолугууга барышат. Көрүшүп, ал жайын сурашкандан кийин, жашооңор кандай деген суроого ар бири жашоонун кыйындыгын, өздөрүндөгү проблемалары тууралуу даттанышат. Профессор ашканага барып, кофе даярдайт да, ар кандай кружкаларга коюп келет. Кружкалардын бири кымбат, бири кооз, бири фарфардан, бири айнектен жасалган эле. Алардын ичинен 2-3 ашыкча жана жөнөкөй гана пластикадан жасалган кружкалар эле. Ошентип бардыгы кофелерин колдоруна алгандан кийин, профессор аларга кайрылып мындай дейт. Мына көрдүңөрбү? Силер бул жерден кымбат, баалуу, кооз кружкаларды алдыңар. Ал эми жөнөкөй пластика кружкаларга эч кимиңер тийген жоксуңар. Жашоодо жакшы көрүнгөн нерсени алып калууга болгон умтулууңар силердин көйгөйүңөрдүн негизи. Туура түшүнсөңөр, кружкалар кофени даамдуу болуп жибербейт да. Кээде мындай кружкалар биз ичип жаткан нерсенин канчалык коюу же сүт кошулгандыгын көргөзбөй жашырып салат. Чындыгында кофе бул жашоо. Ал эми иш, акча, байлык, коомдогу ордуңар бул кружкалар. Эсиңерде болсун, ар бир адам эле кымбат баалуу кружкага жете бербейт. Бирок колуңдагы кофенин даамын сезбичүү баарынын колунан келет. Жашоодо адамга бакыт тартуулай турган нерсе кружка эмес, кофе экенин жакшы билип алганыңар оң деп, өзү кофесинен уктайт. Ошол сыяктуу эле биз үчүн дагы көзгө көрүнгөн кооздуктар эмес, бирок кандай кырдаал болбосун, маанилүү, маңыздуу, эң негизгиси Кудай менен жашоо болсо экен.